Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Алекбек Жексенқұлов, мурдагы тышкы иштер министри, жакынкы бир жумага чейин, буга чейин Россиядагы Кыргызстандын элчиси болгон. Саламатсызбы? Рахмат бизге студияга келгениңиз үчүн. Абдан чуу болду го чоң, аябай. Элдин баары эле сүйлөп атат, бул эмне болуп кетти, кандай болуп кетти деп. Президент Жээнбеков менен акыркы жолу качан сүйлөштүңүз эле? Акыркы жолу мен 7 октябрда сүйлөшкөм. Окуялардын кийин экен да. Эртеси, 2 күндөн кийин. Эртеси өзү менен сүйлөшкөм. Телефон менен. Ооба, телефон менен. Москвадан чалдыңар. Сиз чалдыңызбы же? Жок, мындай окуя болду да, тиги орус тарап мага чыгышты. Кремльдеги чоңдор экс-президент Жээнбеков менен сүйлөшөбүз депчи. Экспо элек болчу ал кезде. Жок, мен азыркы абалды айтып атам да. Да. Сүйлөшөбүз дегенде мен мага убакыт бергиле, мен истейин деп иштеп охранага звонить этип, анан помощникке чыгып, помощникке чалсам, помощник бере койду Сооронбай Шариповичке трубканычы. Анан мен айттым, ушундай тиги Кремльден сиз менен сүйлөшөбүз деп атышты. Мындай өтө кыйын абалда экен түшүндүм, анткени ошол жерде дагы эле башаламан болуп атпады эле Бишкекте. Анан ушундай болду деп сүйлөштүк. Анан кийин айттым, эми аманчылык болсун, сактаңыз өзүңүздү, баары деп ушундай жакшылыктар болсун деп айттым. Ал киши дагы айтты, эми рахмат. Сен ошо өзүң ушундай канал болуп бергенге, эки мамлекеттин жетекчисин байланыштырып ушундай эметкенге сени да Кудай колдосун деп ушинтип айтты да. Анан мен кичине эметип калдым. Настроением көтөрүлүп, эми ажоосу ошентип айтса, ошол милдетимди аткардым. Ушундай кыйын абалда тиги Кремль менен биздин президент сүйлөштүрүп койдум депчи. Анан алар өздөрү байланыша баштады. Анан кийин өздөрү байланышып түз чыга баштады. Ошол 7-синде дедиңер, 12-синде, 13-үндө Дмитрий Козак келди Бишкекке. Ошонун жыйынтыгы болдубу? Ошондой сүйлөшүүнүн, шашылыш сүйлөшүүнүн Козактын келгени. Эми албетте тиги Кремль менен сүйлөшүп атып ошондой болду да. Башка кандай? Муну башка кишилер чече албайт, только Сооронбай Шарипович ошол мезгилде чечти да. Бирок Козак кеткенден кийин, бир күндөн кийин 15-inde орус тарап Кыргызстанга каржылык жактан жардам берүүнү токтотобуз деп жарыялады. Эмне үчүн андай болуп кетти? Кандай деп ойлойсуз? Эми буякта башаламандык болуп кете баштабадыбы? Тиги ар кандай саясий тирешүүлөр болуп, ар кандай күчтөр ары сүрүлүп, бери сүрүлүп, ошол себептен булар кооптонуп, эгер акчаны берсек дагы эле баягы уурдалып кетпейби, жөн эле тарап кетпейби деген мааниде. Негизги бул акча бир чиновниктерге же жетекчилерге берилген эмес да. Бул кыргыз элине берилчү акча да. Ошо $100 миллион бюджетти колдогонгочу. Бир жылда. Бир жылда. Бул чоң акча да Кыргызстан үчүн. Ошон үчүн ушундай дагы чаң тополоң, ушундай ар кандай окуялар болгондо алар да кооптонду. Бул акчаны жиберсек, тиги каякка кетет акча? Туура бөлүштүрөбү, туура эмес бөлүштүрөбү деген мааниде да. Ошол Козактын келгенинин келип биякты Бишкектеги абалды көрүп, анан ошондон жыйынтык чыккан ушул болот атабы? Кандай ойлойсуз? Балким аны мен так айта албайм да. Муну орус тарап өзлөрү чечти да. Бизден пикир сураган жок. Өзлөрү кеңешип ушундай чечкен. Мына 7-синде акыркы жолу сүйлөштүм, анан кичине эме болуп калдым, көңүл көтөрүлүп калды, мен жардам бергениме дедиңиз. Бирок бир жумадан кийин 14-үндө жанагыдай жакшы эмес мындай бир сөздөр менен ишеним жоготту деген сөз менен бошоп калып атасыңар. Кандай кабыл алдыңар, канча уктуңар аны? Эми ал мен жумушта отургам кечинде 16-сында уктум да, соцсеттен ушундай кеске чыгыптыр деп мага тиги досторум жибере баштады. Мен деле таң калып калдым, кандайча болуп калды депчи. Анткени мындай формировка менен бирөөнү жумуштан четтетиш бул чоң
эмелер керек да, тиги Күнөө аябай. чоң күнөө, чоң далилдер керек. Ооба. Ошол себептен мен дагы таң калып калдым ошо. Таң калуу менен кабыл алдым. Кандай болду экен? Эмне болду? Бүгүнкү күнгө чейин бүгүнгө уже билип калдым эмне себептен болгонун. Эми айтып атса сөз көп. Ошол 7-синен 14-үндөгү чыгып атат, 16-сында билип атасыңар. Мынча эле кеч чыкты. Ал кол коюлган 14-тө экен, а бирок гезиттерге 16-сында чыкты чын эле. Анын аралыгында байланышкан жоксуңарбы? Жок. Эми ар кандай мен элчи катарында ар кандай маалымат жиберип аттым. Ошо эмелер аркылуу, жардамчылар аркылуу. Бирок кандай жыйынтык чыгарган ал маалыматтарды мен билбейм да. А кийин жанагыдай уже чыгып чыккандан кийин ар башка маалыматтар чыга баштады. Жанагы мисалы үчүн августта президент Жээнбековдун Москвага келери жөнүндөгү датасы, анан 9 октябрда Еревандагы жыйын жөнүндө ушунун баары ката болгон деп. Ушунчалык чоң катабы жанагыдай формулировка менен жумушун алып? Ал биринчиден мен айтып коеюн, бул формулировка мен макул эмесмин. Анткени бул өтө адамдын тагдырына кыя кескен маселе да. Мен аны улуттун кызыкчылыгын сатып, президентти сатып, ушундай бир эметсе, бул бир жөн, туурабы? Анда коомчулук билмекте. Анан майда чүйдө мисалы эң биринчи эмеден баштайын, Евразес боюнчачы, Ереванда. Эл билет, билбесе сиз билесиз. Мен Ереванда элчи болуп дайындалгам. Мен Еревандын тышкы иштер министрлиги менен иштеп келгем. Анан бул окуя мындай болду. 7-синде мен кагаз жаздым тышкы иштер министрлигине. Ушундай эмеге чакырып атат. Мен барайынбы, барбайынбы депчи. Эч ким жооп бербейт. Премьерге чалдым, ал жооп бербейт. Министрге чалдым, приемныйга, алар жооп бербейт. Ал кезде көбүнчөсү качып жүргөн, билесиңер да. Айласын таппай. Анан кийин мен тиги ошо Армениянын орус тарапка айттым. Мен элчи катарында гана катыша алам. Бирок менде укуктарым жок. Кол койгонго, сүйлөгөнгө, башка эмелерге десем, аны түшүнүп атабыз. Ошон үчүн элчи катарында баягы Кыргызстандын желегин ылдый түшүрбөй, сиз ошол жерде жөн эле отуруп бериңиз деди. Такыр эч ким келбей койсо дагы жакшымыз да. Жок, мындай да, такыр эч ким келбей койсо, бул маселеге мен барган кайра ушу биздин суверендүү мамлекет экенибизди көрсөттүк да. Бийлик бар экенин, эл бар экенин, ошол жерде анан биякта чаң тополоң болуп атса, Кыргызстанда тиякта эч ким жок болсо, ойлойт да, булар кыргыздар эмне болуп калган, булар ошо эл аралык уюмдарда дагы өкүлү жок экен деп айтмакта. Ошон үчүн жанагындай мамлекеттик кызыкчылыгга доо кетти деп айтып атышпайбы? Кантип доо кеттирдим мен? Бирөөгө документ кол койсом, заявление берсем, анда бир жөн, туурабы? Эчтеке кылбасам, барып отуруп эле элчи катарында, Армениядагы элчи катарында отуруп, кайра кеттим. Ошого эч ким менен сүйлөшпөй, чыгып сүйлөбөй. Чыгып сүйлөө. Анын үстүнө мындай болду да. Жана тышкы иштер министрлиги кат жазгандан кийин жооп келген жок да бизге. Анын далилдери бар. Жооп келген жоктон кийин анан мен чалдым, тияк бияка жооп албадым. Анда тиги Армения тарап алды. Жанагындай сүйлөшкөндөн кийин учуп келсем, анан кийин айтып атышты. Тиги уже Ереванда болгондон кийин сиз ошо катышпагыла деп. Ким айтып атат? Тиги тышкы иштер министрлиги кызматкерлери. Уят ушундай кыйынчылыкта, ушундай Кыргызстан дүйнө жүзүнө уят болуп атканда, жаманаттуу болуп атканда Кыргызстандын элчиси бар экен, Кыргыздын өкмөтү бар экен деген сөз болуш керек да. Турат бул жерде желеги желбиреп деген, баягы эгерде биз суверендүү мамлекет болсок, ошентип кыр көрсөтүш керек болсо да. Бул менин милдетим элчи катарында. Анын үстүнө мен ошол жерде өзүңөр билесиңер, бардык кызматта иштеген, мен билем тартипти. Тышкы иштер министрлиги жооп келбегенден кийин мен кимге чыктым? Тиги вице-премьер ким отставкага кетпеди? Асранжиев. Асранжиевке чыктым. Анан айттым,
ушундай элчи катарында мен Армениянын элчиси катарында Арменияга келдим. Бул менин укугум бар, туурабы? Бирок мен сүйлөбөйм. Анткени менде полномочия жок. Десем туура-тууранда катыша бериңиз деди. То есть макулдаштым. Асаранжиев айтты. Асаранжиев айтты. Мен макулдаштым. Ошон үчүн бул жерде негиз жок да. Экинчи маселе, сиз айткан жанагы визит боюнча нотаны. Мен бул окуяны айтып берейин. Баягы 24 июнда парадка кирбей калбадыбы президентче. Анткени ошол жерде, а жерде дагы ошол президенттар чөйрөсү күнөөлүү да. Эмне себептен айтып берейин сизге. Бардык президенттер келгенде анализ тапшырып атканда, ошо Москвадан келгенде кечинде заранее барса анан биздин делегация тапшырып, анан президентке тапшыртасыңарбы деп 2 жолу эгендүү мамлекет алар дагы сыйлайт да. Сурагандан кийин жок, ал бияктан тапшырып келген, таза деп чыкты да. Бишкектен тапшырган деп. Тапшырган. Жардамчылар айтты. Анан алар зордуктап тапшырды деп, макул деп, эртеси 5-6 кишиден чыгып кетип атпайбы? Кыргыз делегациясы. Кыргыз делегациясы Бишкектен барган. Анан аябай кооптонуп, эгерде президент ошондо анализдерди тапшырып таза чыкса, парадка кирмек да. Тар чөйрөсү тапшырбай койгондон тигилер шек болуп, анда эми болбойт да, баланча президентке бирден болуп жуктуруп койсо, анда вообще Россия уят болот деген таризинде ошондой чечим кабыл алды. Болгондо бул саясий чечим эмес, бул коопсуздук маселеге байланыштуу да. Жанагындай тигиндей мындай деп айтып атпайбы, бул туура эмес. Башка президенттин баары тапшырдыбы? Ооба, тапшырды барсы. Кыргыз президенти гана тапшырбай калган. Ооба, тапшырбай калган. Эмне мен ошого күнөөлүүм да, эгер тар чөйрөсү тапшырбайт деп атса. Кызыктар көп айтып отурса. Андан тышкары тиги эми 20 тиги кетип атканда, албетте президент капа болуп, Внуково аэропортунда отурабыз экөөбүз, монда жеке. Ошо 24-түндө кийин. Ооба, Внуково мен жөнөтүп атам да. Жөнөтүп атып, баары качып кетти берки, жанагы тегерегинде жүргөн туура эмес маалыматтарды берген кишилер. А мен эми бирибизди көптөн бери билебиз, урматтайбыз деп көңүлүн ачып, кичине алаксыз деп аргандай сөздөрдү сүйлөшүп, анан дагы жакшы ошо мен телефонума Путиндин приемныйдан чалып калсы да. Тиги Владимир Владимирович сүйлөшөбүз деп. Эми ал киши экөө сүйлөштү. Албетте баягы сизге чалып, анан сиз телефон бердиңиз. Ооба, бердим тиги президентке. Көңүлүн көтөрүп баягы эми ушундай болуп калды. Сен мындай кичине баарын иреттеп, анан тез арада ошо августтун ичинде тиги келесиң. Визит кылалы. Визит кылалы депчи. Деп албетте президенттин тиги Сооронбай Шарипович маанай көтөрүлүп эметип калды, анан мага тапшырма берди. Ушундай мырза элчи ошо тез арада, канчалык ошо августтун ичинде кайсы дата болбосун сен сүйлөшүп чече бер ушуну. Мага булар кайсы датаны айтса, мен макулмун депчи. Мен учуп келе берем любой убакытта. Анткени буякта ошондо ар кандай сөздөр жүрүп кетпеди. Бир туура эмес маалымат тарапчы. Тигиндей себеп болуптур, мындай себеп болуптур деп, бул эми бул болбогон сөздөрдү. Ошол эле жана технический эме бул коопсуздук, башка себеп жок. Анан мен сүйлөшүүлөрдү баштадым. Мага президент түз тапшырма берди. Муну тышкы иштер министри даже билген эмес, ушундай тапшырма. Элчи деген бул президенттин өкүлү башка мамлекетте. Ушундай жеке президенттин жеке тапшырмасын мен жеке өзүнө милдеттүүмүн да, башкаларга айтпай. Бул сырдуу маселе болот да, билесиңер, сүйлөшүп аткандачы. Ошондой айтканы мен иштей баштадым, анан ар кандай даталарды айтып, анан эми бул этикага жатпайт. Кремлдеги адамдар, менин досторум айтты, ушундай даталарды сен нота жаз, биз ошого аракет кылабыз. Тиги кишиге графигин карап туруп айтты да, ошо эс алуудан келет, анан ушул графиктер бош болот. Анан тиги бош болот эмес, бош болушу мүмкүн, бир жылчык тапса анан жолугуштурабыз деп айтты да. Анан мен нота бердим.
Нота деген мындай да макулдашпай. Нотанын эки түрү болот. Бул жумушчу нота же саясий нота. Саясий нотаны мен сөзсүз тышкы иштер министри менен аппарат президент менен макулдашым керек да. А жумушчу нотаны мен өзүм милдеттүүмүн, укуктуумун бергенге. Ошон үчүн ошол укугум менен пайдаланып, мен өзүм бердим да тиги нотаны. Макулдашкан жок деп эметип атпайбы, анан теске бөйрөктөн шыйрак чыгарып. Анан азыр жанагы ошол тиги служебный переписканы азыр чыгарып атпайбы булар? Тиги анан ММКларга чыгып кетти, элчигинөлүп. Мен Москвада жүрсөм, каяктан мен эмне тиги ошончолук эмеминби, пас адамбы же ошончолук мен тиги тажрыйбам жок адамбы? Мен элчи тиги ММКларга звонить этип, президент келбей калды, ушундай болду деп, ушундай нота берди эле деп. Кичине акылга алчаш керек да, туурабы? Ошол себептен бул дагы негиз жок, бир жаманаттуу кыларын себеп тапты да. Анан калганы майда чүйдө, эгер сурооңор болсо мен жооп берейин. Эми калгандарчы эле булар деле мына визитти жанагыдай бияктан деле тактап алса болмок экен да. Ушундай тапшырма болду беле деп, мисалы үчүн, анан аны деле жок, аны мындай да. А жерде мисалы ошол эле мурунку тышкы иштер министри, анан ошол эле бөлүм башчылары түз маселени көп чече алчу эмес. Жанагыдай визит сыяктуу. Ооба, ушундай маанилүү маселелердичи алар майда чүйдөн чечти, а чоң маселелерди мен аркылуу кетчи. Анткени бул жерде аякта дагы ар кандай көз караш бар, ар кандай пикирлер бар Кыргызстан жөнүндө, биздин жетекчилер жөнүндө, ачык айткандачы. Ошон үчүн ошолорду баягы тескери ойлогон тиги тияктагы чиновниктерге кабылып калбайлык деп мен жолдорун билчим да. Анткени аякта тескери ойлогон бир маселе менен барсаң чечпейт да алчы. Калп эле макул деп коет, же болбосо караштырабыз деп коет, эч нерсеге чечпейт. Именно чеччү кишилерге барыш керек да. Сен эми дипломатия деген бул баягы негизинен ушу азыр жанагы каттын негизинен мен түшүндүм, ошо биздин дипломатияны башкарып жүргөн жаш балалар түшүнбөйт экен да. Негизги маселелер көшөгөнүн артынан чечилет да. Галстук кийип алып, баягы мындай сылам сыйпанып, колду кысып, мындай сүйлөп бир жерде ал жерде чечилбейт. Баарын көшөгөнүн артынан чечилет. Кайсы жерде дипломатияда сиз көргөн жоксузбу? Бир мушташып, талашып тарткан. Ар дайым жылмайып, жылуу жумшак, жакшы сөздөрдү айтылат. Жакшы сөздөрдүн кандай мааниси бар? Артында эмне бар экен? Артында эмне бар? Бул башкача да. Ошон үчүн мен мына өмүр бою билесиңер, буга чейин ар кандай дооматтарды дагы убагында негизинен эмне себептен мен утушта болуп келаткам? Мен ар дайым мамлекеттин кызыкчылыгын, улуттун кызыкчылыгын ойлоп иш кылгам да. Бирөөгө жагынуу иретинде эмес, бирөөгө эметинде эмес, мамлекеттин ишин ойлоп туруп, анын кызыкчылыгын ойлош керек. Мына бул ишеним жоготуу деген мурда элчилерге карата болгон эмес, эч качан, туурабы? Ошо эгемендүү мамлекеттин тарыхында мындай болгон эмес. Бул жалпы эле сизге эмес, жалпы дипломатияга дагы бир мындай мисал болуп калышы мүмкүн да, прецедент болуп калышы мүмкүн да. Бул чоң доо кетирди да. Мисалы өйдө бизде чиновниктер, өйдө жакта турган чиновниктердин деңгээли ар кандай болот да. Ар кандай көз карашта болот. Алардын мамлекеттин кызыкчылыгын ойлобой, жеке кызыкчылыгын, же бир саясий топтун кызыкчылыгын көздөгөн кишилер болушу мүмкүн, туурабы? Анан бирөө жакпай калса эле астында турганды бурмалап, жанагындай жаманатты кылып, анан ушундай эметип койсо бул адам тагдыры да. Анан адам тагдыры андан тышкары ойлонуп көрсөңөр, бүт дүйнө жүзү эми мен таанымал кишимин да. ОБС'де иштегем, ООНдо 4-5 жолу сүйлөгөм. Дипломаттар мындай биздин деңгээлдеги көп эмес, ачык айтканда, Кыргызстанда. Анан бар карап турат да, кандай иш кылып атат, эмне иш кылып атат, мамиле кандай деп барсынан, ошондо баарысы таң калды. Мен деле мисалы ушундай формировкада бир дагы мамлекетте, Кыргызстан эмес, эме тегерегинде болгон эмес. Анан мен бул себепти дагы айтып коеюн, бул мен максатым кайра жумушка барыш эмес. Аны өзүңөр билесиң, мен жумуштун эмесине карабайм да. Эгер
көңүлүмө жакса, ынансам, анан ушул кишилер мамлекет кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзөт деген ишенсе мен барам. Жолсо барган эмесмин. Буга далил билесиңер. 10-жылы мен барбай эле койгом кызматкачы. Бир нече жолу кызматка сунуштаган. Аны мен көп жолу айткам. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча баягы жеке бир мындай жек көрүү, жеке көрө албастык, жеке ичтарлык болуп кетти да. Анткени мен жанагы жаш балдарга кимдир тарабынан, айланасындагы адамдардан, президенттин айланасына жакын адамдар, мен эми алардын деңгээлине түшпөй эле коеюн, мындай тигилер булар деп айтпай, аны эл өзү эле билет. Мен болсо алар туура эмес тиги жазап атканда мен бетке эле ачык айтканмын. Бул туура эмес болуп атат, муну башкача кылыш керек эле, мен силерге сунуштайм, ушундай карап көргүлө депчи. Ушуну башкача кабыл алгам да. Мен улуу киши катарында өзүм ошентип жеткирген. Эми ал мен кандай жеткиргенин билбейм да, ал жерде мен отурган жокмун. Ошол жана 9-унда саммит болуп атат. Ереванда 10-унда бул жакта кезексиз сессия болду жогорку кеңештин. Ошол сессиянын алдында сөз чыкты. Садыр Жапаровдон тышкары Аликбек Жекшенкуловду дагы премьерликке көрсөтсө болот деген сыяктуу. Кандай деп сиз аны качан уктуңуз? Ошондой бирөө көрсөтүп аткан. Ошо Арменияда жүрсө мага ошондой маалыматты мен дипломаттарым көрсөттү, ушундай болуп атыптыр деп мен таң калдым. Эми мен реалдуу адаммын да. Эгерде мен парламентте партиям жок болсо, эгерде мен кланым же акчам жок болсо, эгерде мени президент мен сезгем, президент экөөбүздүн ортобузга жанагы тегерегинде жүрүп уже мамилени бузуп атканын уже сезгем да, колдобосо мен кайсы себептен өзүмдү өзүм бармак белем. Анан ойлосоңор, мен ошол жакта туруп алып эмне элчи тиги депутаттарга эметип чалмак белем. Андай болгон эмес. Мен таң калдым. Кээ бир депутаттар чалып айтты, сен опровержение. Мен айттым, ушакка кантип берем опровержение? Бул ушак да. Ким айтты, айтсаңар, ким момундай болду депчи. А кечээ бул жерде бир кафеде депутаттар менен жолугуп калдым. Анан мен сурадым алардан ачык эле. Байкелер, бул эмне каяктан чыкты десем, биз ошондой абалда болдубуз, баягы как өзүнчө топ-топ болуп отуруп алып, ким бар деген сөз болуптур да. Анан бирөөлөр айтыптыр, мына баягы ушу политологдун жыйында Жекшенкуловдун дагы фамилиясы эметтеле, ушундай абалда бизге дипломат керек депчи. Тажрыйбалуу байланыштар менен деп. Ошол менен ырбап кетиптир да. Ошону дагы ар кандай бир эмелер сөз чыгарып, тиги өзүнчө интрига кылышты да. Жаңы бийлик менен кандай мамилеңер? Меники түз, эмем жок, эч мисалы Садыр Жапаров менен көп жыл болду сүйлөшө элекмин. Бирок мындай түз сүйлөшүп эмем жок, мындай тескери эмем жок да. Камчы Ташиев менен үйүнө барып, чай ичип, ушинтип жүргөнбүз. Мен ойлойм, жакшы мамиледе. Жалпы абал кандай болуп атат? Россия менен Кыргызстандын ортосунда кээ бир адамдар айтып атышат, чыгып да кетип атат макалалар, мындай бир ошо көшөгө артындагы нерселерге кийлигишкен сыяктуу деп сырттан. Жок, андай мүмкүн эмес да. Биз жактан расмий бийликтен бир кандай бир сураныч болбоюнча алар киргизбейт. Азыр эл аралык мындай геосаясатта билесиңер, биякта башка чоң ири мамлекеттерде карап турат, Кыргызстанда эмне болуп аткан. Азыр ар кандай маалымат алып, кыргыздар эмне болуп атат, бийликке ким келиши мүмкүн, ким кетиши мүмкүн деп булар изилдеп турат да, ким менен иштесек болот, ким менен иштебесек болот деп. Алар деле ошондой абалда да карап турушат да азыр. Негизинен бул мына кээ бирлер мактанып атпайбы? Бир президент келсе эле, мен алып келдим тигине, ал айтканда албетте президенттердин кандай бир таасири болушу мүмкүн. Бирок негизинен жардамда ушу эл үчүн, мамлекет үчүн берет да.
персоналерге үчүн жалпы элдин абалын көрүп, эгерде тартип болсо, мыйзамдуулук болсо, анан тиги эл кандай адамдарды шайласа, ошолор менен иштешет да. Күч түзүмдөрүнүн жетекчилери ошол 5-нин 6-сына караган түнү жана окуялар болгондон кийин жоголуп кетишти. УКМКдагы башкы прокурор дагы көрүнбөй калды. Берки ички иштер министрлигинин жетекчилиги, башкалар дагы. Алар мен билишимче Россиянын эмелери менен тыкыз байланышта иштеп жүргөн да, мындай эме болуп. Эмне үчүн ушундай баары эле заматта жоголуп кеткен? Жок, аны билбейт экенмин. Алардан сурасаңар мен тияк отуруп алып кандай билем. Бирок бир нерсе билем, Россия бүгүнкү күндө ички саясатына абдан мындай кылдаттык мамиле кылат. Мындай түздөн түз момундай киришкенге сактанышат да. Анткени эртең бул нерсе чыгып калса, башка чоң мамлекеттер дагы карап турат да. Айтат, жаманат болот, Россия киришип атат, туда-суда депчи. Ошон үчүн булар абдан кылдатып карап турат. Бизде убактыбыз 4-5 мүнөт калыптыр. Акыркы анда Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелерди кантип оңдоп, кантип көтөрүш керек дагы? Эми азыр мына чындыкты айтыш керек. Булар ойлонуп атат да азыр. Кандай мамиле, ким менен мамиле түзүш керек, Кыргызстандын келечеги кандай болот деп. Негизги биринчи кадамдар азыркы бийликтин Садыр Жапаровдун жаман эмес. Жанында Россия менен болобуз, Евразесте болобуз, ОДК менен иштешебиз деген жакшы кабыл алды да. Эми конкреттүү кадамдарды күтөт. Сөз менен сөз билесиңер, сөз бойдон кала бериши мүмкүн. А конкреттүү кандай кадамдарга барат? Бул биринчи. Экинчи жагынан азыр мына парламенттик шайлоо болот, президенттик шайлоо болот. Ошого кандай өтөт? Кандай кишилер келет? Ошону дагы булар изилдеп карап турат да. Бирок менин оюмча аракеттерди жасаш керек. Россия кызыктар Кыргызстан менен мамилени мындан ары дагы бекемдетүүгө. Анткени биз Евразестин мүчөсүбүз, ОДКБнын мүчөсүбүз, СНГнын мүчөсүбүз. Анан геосаясий Кыргызстандын маанилүү өтө зор да. Кытай менен ортосунда, Афганистан жакында, Казакстан менен Өзбекстандын ортосунда биз ошону туура пайдаланып, элдин кызыкчылыгына, улуттун кызыкчылыгын аныктаган тышкы саясат өткөзсөк, мен ойлойм, кайсы мамлекет болбосун бизди таанып, бизди сыйлап, бизге жардам берет бардык жагынан. Акыркы мына 2-3 мүнөт калыптыр. Жанагы көшөгөн артында же ушак таратып, жанагы президенттин оюн башка жакка бурдурган адамдар сыяктуу ошолор жанагы жаңы эмелер чыгарып атат да, тиги себеп номер 1, себеп номер 2 деп деген сыяктуулар жазып. Ошолорго бир нерсе айтканга келеби? Жок, мен аларга айткам, алардын деңгээлине түшпөйм мен. А президенткечи? Албетте айткым келет. Эмне деп? Биринчиден, Сооронбай Шарипович, сизге рахмат. Ушу 1 жыл 9 ай мага мүмкүнчүлүк берип, ушу элчи катарында Россияда иштедим. Мүмкүнчүлүк бердиңиз. Мен болгон билимимди, болгон тажрыйбамды аракет кылдым. Мамлекет үчүн, эл үчүн сизди уят кылбай иштеп бергенге. Экинчиден, жанагы указ даярдаган формировка мен макул эмесмин. Эмне себептен ошо мени сизге жаманатты кылып, жаңандай ар кандай нерселерди чагымчыл кылып, ушундай указ чыгарган кишилер сизди дагы эл аралык коомчулуктун астында ошол эле кишилер элдин астында уят кылды. Жыйынтыгы баарыбызга белгилүү. Бирок мен ойлойм, баардыгы жакшы болот. Мен Сооронбай Шариповичке ден соолук каалайм, аманчылык каалайм, жакшылыктарды каалайм. Башка сөз жок. Рахмат, убактыбыз да бүтүп калыптыр. Бизде конокто Аликбек Жекшенкулов болду, мурдагы тышкы иштер министри, акыркы мына мезгилге чейин Орусиядагы, Москвадагы Кыргызстандын элчиси. Рахмат сизге. Рахмат. Саламат болуңуздар.